Он 17 майда таң эрте Ысык Ата районундагы Дмитриевка айылында ок атылды. Алгачкы маалыматтар боюнча бул жерде кылмыштуу топтун мүчөлөрү колго түшүрүлгөн айтылган. Андан көп узабай Ички иштер министрлиги расмий билдирүү таратты. Андагы маалымат боюнча министрлик менен Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери куралдуу террорчуну жок кылышты. Ал катуу каршылык көрсөткөн. Кийинчерээк саламаттыкты сактоо министрлиги 2 адам жаракат алганы, алар ооруканада экенин билдирди. Алгачкы маалыматтар боюнча алардын бири милиция кызматкери болсо, экинчиси аскер кызматкери. Окуя болгон жер курчоого алынып, тиешелүү адистер иштеп жатышат.